Жогорку кесипкөйчүлүк, чеберчилиги жана тырышчаактыгы. Бүгүн Ошто ата мекенди коргоо күнү белгиленди. Ага Ош гарнизонунун курамындагы бардык күч түзүмдөрү, облустук жана шаардык бийликтин жетекчилери, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, аскер кызматкерлери жана жоокерлер катышты. Анда мыкты кызматы жана жоокерлердин аскердик патриоттук духун чыңдоого кошкон салымы үчүн бир катар тийиштүү кызматкерлер Коргоо министрлигинин төш белгилери, сыйлоо баракчаларын алышты. Медаль менен сыйландым, өтө кубанычтамын. Бүгүн экинчи даражадагы медаль менен сыйландым. Биздин башкармалыкка жана ушул кызмат өтөп, мекенди коргоп, өзүбүздүн аздан болсо да кошуп жаткан салымыбызга баалаган үчүн чоң рахмат. Ошондой эле президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Данияр Жаныкулов жана шаар мэри Бакытбек Жетигенов мекен коргоочуларга куттуктуу айтып, ардак грамота жана ыраазычылык баракчаларын тапшырышты. Болбосун жамандык аз болсун, согуш аз болсун, уруш талаш аз болсун, Кыргызстандын ушул өнүгүшү үчүн мекен чегин коргоп, ушул мекен чегин коргоодо күчүрмөндүктү көрсөтүп, тынчтык күндө, жакшылык күндө гана кыргыз элине, кыргыз мамлекетине кызмат кылууңуздарга тилектешпиз. Ал эми жоокерлерибиз менен офицерлерибизге ийгиликтүү кызмат өтөп, мекенди сүйүүнүн каарман үлгүсүн көрсөтүп, кайраттуу, күчтүү жана тайманбас аскер болуусун каалайм. Мекенди сүйгөн эр жүрөк адамдардын майрамы болгон ушул күнү сиздерге ар дайым ачык асман жана кучак толуп кубаныч тилеп кетем. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. 2022 жылдын сентябрь айында Баткен облусунда орун алган чек арадагы куралдуу чыр-чатак жалпы кыргызстандыктардын көңүлүн бурдуруп, өлкө эли куралдуу күчтөрүбүзгө үмүт артып турду. Чек арадагы кырдаал куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын көзөмөлүндө болуп, аскер кызматкерлери жана жоокерлерибиз мамлекетибиздин бир карыш жерин бөтөн элге тебелетпей, өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап калышты. Бул каргашалуу окуяда ондогон жоокерлер мамлекетибиздин аймактык бүтүндүгүн сактоо үчүн өз жандарын берип, душман чабуулунан курман болушту. Бүгүнкү иш-чарада мына ошол Баткен окуясында курман болгондор эскерилип, алардын эртектери сахнада театрлаштырылып көргөзүлдү. Ар бир кыргыз жоокерде ак банаттын күчү бар. Жарык нур болуп жаркылда. Чаңгар болуп жаркылда. Коомдук тартипти сактоо менен биргизде ата мекенибизди, эли жерибизди коргоодо, жаштарга патриоттуулукка тарбиялоодо насаат үгүт иштерди айтып, жолугушууларды өткөрүп, жаш өсүп келаткан мынау солдаттарыбызга, жаш өсүп келаткан офицерлерибизге дайыма ыймандуулукту, патриоттуулукка болууга, мекенди сүйүүгө, элин жерин сактоого дайыма талим тарбия берип келатабыз. Келечек муунга азыр кызмат өтөп аткан аскерлердин баарына чын ден соолук, мекендин чегинде бекем туруп, кыргыз элибиз бейпил эс алыш үчүн мекен чегинде дайым өзүнүн атуулук милдетин аткарып кетишин каалайм. Бизге окшоп мекенге кызмат өтөп, 25 жыл кыргыз армиясына кызмат кылып, келечекте ардактуу эс алууга барып, жакшы эс алышын каалайм. Кыргыз армиясы акырындык менен техникалык базаларын чыңдап келүүдө. Бийлик өлкөбүздүн чек ара коопсуздугун бекемдөө максатында көп сандаган аскердик сооттолгон унааларды, Түркия өлкөсүнө таандык болгон абадан сокку уруучу учкучсуз учуучу аппараттарды сатып алганы маалым. Иш-чарада мекен сакчыларынын татыктуу кызмат өтөө шарттарын камсыз кылуу максатында бул багытта иштер улан ары айтылды. Жардам катары эмес, биз уже каалаган күчүрмөн техникаларды, каалаган ок-дарыларды, керектүү заманбап техникаларды алып жатабыз. Буга биздин өкмөтүбүздүн жетекчилигибизге чоң рахмат, Коргоо министрлигинин жетекчилигине чоң рахмат. Анткени ар тараптуу именно керектүү нерселерди алып отурабыз бүгүнкү күндө. Бул албетте биздин жоокерлерге чоң ишенич берилет. Кошумча күч берет биздин жоокерлерибизге. Мен ойлойм, ошол мамлекетибиздин алдыда, элибиздин алдыбызда биз өзүбүздүн милдеттерибизди аткарып, ишеничин актайбыз. 23 февраль Советтер Союз учурунда СССРдин куралдуу күчтөрүнүн жана аскер девиз флотунун түзүлгөн күнү катары белгиленип келген. Союз мамлекети таратылгандан кийин 23 февраль Кыргызстанда ата мекенди коргоо күнү катары майрамдалып келет. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.